19 ноябрь күнгө дүйшөмбү Супер ТВ кечки жаңылыктарын топтому менен тааныштырат. Саламатсыздарбы? Окуучулардын экинчи чейректен тартып мектепте окуусу дале чечилбей турат. Доллардан кийин эми евронун курсу көтөрүлдү. Садыр Жапаров нарынга эмне үчүн кайра барды? Бишкекте жаңы жылда көз жоосун алган фейерверк болбойт. Президент болом деп чамынгандардын саны 11ге жетти. Трамп эмес, Байдендин шайланышы Кыргыз өлкөсүнө кандай пайда алып келгени жатат? Ушул жана башка жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Экинчи чейректен тартып мектептерде окуунун башталышы дале чечиле элек. Окуучулардын күзгү каникулу бүрсүгүнү 11 ноябрда аяктайт. Кадимкидей окутууну баштоо эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу болот деп билдирди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев. Анын айтымында министрлик кырдаалга жараша мектептер, университеттер жана колледждер үчүн бир нече сценарийлер иштеп чыгарылган. Мындан улам окутуунун 3 варианты сунушталууда. Биринчи окуу процессин толугу менен онлайн режиминде уюштуруу, экинчи окуу процессин аралаш форматта уюштуруу, айрым сабактарды онлайн режиминде, башкаларын офлайн режиминде. Үчүнчү кадимкидей окутуу форматына өтүү. Евронун курсу 100 сомдон ашты. Акыркы маалыматтар боюнча акча алмаштыруучу жайлар жана банктар европалык валютаны 99 сом 15 тыйындан сатып алып, 100 сом 56 тыйындан сатышууда. Акыркы жолу евронун курсу октябрь айынын ортосунда жана ноябрдын башында жогорулаган. Ага чейин апрель айында 94 сом деген чекке жетип кымбаттаган эле. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 9 ноябрда иш сапары менен нарынга кайра барды. Ал аймактарды кыдыруусун ал жердеги чыныгы абалды көрүүгө жана ачуу чындыкты угууга даяр экендиги менен түшүндүрдү. Жапаров эл менен жолугушууда жогорку нарын ГЭС каскадын көрүп баштайбыз. Биз өзүбүз электр энергиясын чыгарган суунун башында турган өлкө болуп туруп, тескерисинче кошуна өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алып жатабыз. Быйыл да сатып алат экенбиз. Башка өлкөлөрдөн сатып албаш үчүн биз ГЭСтерди тез аранын ичинде курушубуз керек, деди. Жапаровдун иш сапарында аталган каскадка баруу да пландалган. Жогорку нарын каскадына ГЭС куруу аракеттери Кыргыз мамлекети менен Орусиянын 2012 жылы кол коюлган келишиминин негизинде башталган. Бирок 2015 жылдын аягында Кыргыз өлкөсү келишимди жокко чыгарып, жаңы инвестор кароо керектигин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев билдирген. Садыр Жапаров электр энергиясын керектөө чегин дагы жокко чыгарууга убада берди. Анын айтымында ал чектөөлөр 2021 жылдын жаз мезгилинде жоюлат. Азыр деле жоюп салсак болмок. Бирок эл кышында электр энергиясын үнөмдөбөй, жыйынтыгында линиялар көтөрө албай калат. 30 жыл чыдадыңар, дагы бир кыш чыдап койгула. Тариф мурдагы ойдон калат, деди Садыр Жапаров. Убадалар ушуну менен эле токтоп калган жок. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр 100 000 сомго чейин банктан насыя алган үй-бүлөлөргө өкмөт тарабынан жардам берилерин билдирди. Анын айтымында мамлекет жалпы 600 000 үй-бүлөгө көмөк көрсөтөт. Өкмөт буга бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом бөлөт. Жардам ала тургандар 3 айдын декабрь, январь жана февраль үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Конституциялык реформа боюнча да жылыштар бар экенин Жапаров айтты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 10 чакты күн ичинде даяр болот. Азыр бизде парламенттик башкаруу, бул жерде президенттик башкаруу деген сунуш болуп жатат. Парламент аралашма, жарымы бир мандаттуу, жарымы бир партиялык болсун деп жатабыз. Анан курултай институтун киргизебиз, деди Садыр Жапаров. Бишкек мэриясы быйыл жаңы жылдык салют уюштурбай, андан тышкары шаарды кооздоого жасалгаларды сатып албай турган болду. Бул туурасында вице-мэр Айжан Чыныбаева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жаңы жылдык фейерверктен жана жаңы жасалгаларды сатып алуудан баш тартууну чечтик. Шаардын көчөлөрүн жана башка аянтты кооздоо үчүн колдонууга мүмкүн болгон жана көрүнүктүү жасалгалардын бардыгы колдонулат, деп жазган вице-мэр. Шаар башчысынын орун басары үнөмдөгөн акчага мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана ардагерлерге белек бечкек сатып алынаарын айтты. Президенттик шайлоого катышам деп чамынгандардын саны 11ге жетти. Соңку болуп, мындай ниети бардыгын жогорку кеңештин экс-депутаты Садык Шернияз билдирди. Ал буга чейин мандатын Өмүрбек Текебаевке бошотуп бергени маалым. Президенттик шайлоого катышам деп Борбордук шайлоо комиссиясына арызын бергендердин катарында Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Атүгүл Арстан Алай менен Нурлан Мотоев дагы бар. Баш тарткандар да жок эмес. Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Бабанов, Талатбек Масадыков президенттик шайлоого барбайбыз дешти.
9 ноябрга караган түнү Бишкек шаарындагы Орто Сай базарында чыккан өрт 9 сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда өрт түнкү саат 12:10 чамасында башталган. Өрттү өчүрүүгө 5 машина барып, саат 2:16 чектөөгө алынып, эртең мененки саат 8:55 толук өчүрүлдү. Ал улангон от болжол менен 2000 чарчы метрге жакын аянтты жалмаган. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өрт өчүргүчтөр Орто Сай базарына кире албай, оозунан ары өтө албай кыйналышканын Октябрь районунун акими Константин Куценко билдирди. Анын айтымында кырсык маалым болоору менен 5-10 мүнөттүн ичинде өрт өчүргүчтөр жетип келишкен. Бирок өрттүн өзүнө чейин машина менен кире албай убайым чеккен. 10 мүнөттүн баасы чоң. Өрт өчүрүүчүлөр базардын ичине кирүү үчүн тостулган жолду өздөрү ачып жүрүштү, деди Куценко. Район башчысы мындай кырдаалды болтурбоо үчүн орган өкүлдөрүнүн толук маалыматты берүүнү суранды. Өрттөн жабыркаган базардын аймагында муниципалдык жана менчик павильондор жайгашкан. Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, муниципалитетке таандык 2 объект, эт павильону жана жашылча бөлүгү жабыркаган эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана башка саясий туткундардын тарапташтары ачкачылык жарыялашты. Алар плакаттар менен Ак үйгө келип, соттор ачык болушун жана акыйкат чечим чыгарылышын талап кылышууда. Мындан тышкары, акциянын катышуучулары парламенттик шайлоону өз убагында өткөрүү керектигин айтышып, жогорку кеңештин 6-чакырылышына ишеним жок дешти. Бишкекте күзгү бак-дарак отургузуу сезону башталды. Баш калаанын мэриясы кабарлагандай, Бишкек жашылдандыруу чарбасы ишканасынын жумушчулары 8 ноябрда Кара Жыгач конушунун жанындагы тилкеге 80 түп бак-дарак отургузушту. Ушул эле жерде Ясен багынын көчөттөрү тигилет. Башка жерлерде дагы жашылдандыруу иштери уланууда. Бишкек шаары мурда бак-даракка оролгон кала катары таанымал болсо, кийинки жылдары алардын көбү кыйылып, ордуна жолдор салынып, көп кабаттуу үйлөр курулууда. Экологтордун айтымында, норма боюнча шаардагы бир адамга кеминде 21 чарчы метр бак-дарак же гүл отургузулган жер туура келиши керек. Азыр бул көрсөткүч Бишкекте 3-4 чарчы метрдин тегерегин гана түзөт. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо адилетсиз өткөндүгүн жарыялады. Ал добуштардын кайра саналышын талап кылууда жана митинг өткөрүүнү пландап жатат. Ал эми АКШнын жаңы президенти боло турган Джо Байден америкалыктарга кайрылып, ал жарышты ишенимдүү жана акыйкат жеңгендигин айтты. Байден Трамптан айырмаланып, калк арасындагы эң көп добуш алгандыгын кошумчалады. Демократтын айтымында, аны 75 миллиондон ашуун жаран колдогон. Мындан тышкары, Байден өзүнүн саясатынын келечектеги иш пландарын бөлүштү. Ал COVID-19, экономика, климат жана расизмге каршы күрөшүү жана башка иштери болоорун айткан. Джо Байдендин шайлоодон утуп чыгышы Кыргыз өлкөсүнө дагы жагымдуу шарттарды түзчүдөй болуп турат. Washington Post басылмасынын маалыматы боюнча, Байден президенттик кызматка киришкен соң Трамптын тушундагы 7 өлкөнүн жарандарына карата АКШнын аймагына кирүүгө тыюу салууну жокко чыгарат. Ал 7 өлкөнүн ичинде Кыргыз мамлекети дагы бар эле. Баса бүгүн президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Джо Байденди Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине шайланышы менен куттуктады. Сиздер Супер ТВнын кечки жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.